Кутмандуу кеч, урматтуу телекөрүүчүлөр, эфирде сиздер менен кайрадан мен Мурат Жолокеев, ал эми тууралык программасы өз ишин баштамакчы. Бүгүнкү биздин темабыз ата эненин орду жана милдети жөнүндө болмокчу. Ушул теманын тегерегинде сөз козгоочу атайын студиябызга кадырлуу меймандарды чакырдык элек. Уруксат берсеңиздер, сиздерди тааныштырып өтөйүн. Булар Султан Шадиев, Бакдөөлөт коомдук фондунун мүчөсү. Султан мырза, саламатсызбы? Студиябызга кош келиптирсиз. Ошондой эле Бүбүкхан Жусупова, Чүй облустук мектеп гимназиясынын директору. Бүбүкхан эже, студиябызга кош келиптирсиз. Саламатсызбы? Уруксат берсеңиздер, азыр урматтуу коноктор, биз ушул теманын тегерегинде бүгүнкү айтылчу шаардык меймандардан жана шаардыктардан атайын сурамжылоо жүргүздүк элек. Ошого көңүлүңүздөрдү, назарыңыздарды буралык дагы, андан кийин көрсөтүү сулансак. Мен ойлойм, биринчиден ар бир эле ата эне жумуш өзүнүн баласын багайын деп аракеттенет. Ошол убакта кечинде жарым саат болобу, 1 саат болсо да баласы менен кичине отуруп чарчап келген анын бар деп түшүнөт. Кичине жарым саат, 1 саат убакыт болсо да ойноп койгон балага ошо жетиштүү болот да. Бирок азыркы балдардын көбү эмне болуп атат? Интернеттен байлап алып, телефон кирип кетип, телефондон чыкпай калат да. Ата энелер ошол жагынан кичине китеп окутса, башка курстарга жазылса, кичине ата эненин көңүл бурганы болот да, булчу. Интернетте отуруп бербейчи. Ошо азыркы болуп аткан окуянын баардыгы ошо балдардын баардыгы көбүнчө шаардык балдар кетип атат. Интернетте отургандыктан кесип деп ойлойм да. Негизи эле ата эне баланы багууда ага өзгөчө тарбия берүү менен алектенүүсү зарыл. Себеби ал кандайдыр бир келечек ээлери, мындайча айтканда өзүнүн багар, көрөр балдар болгондон кийин ага өзгөчө көңүл буруп, жакшы тарбия берүүгө ар бир ата эне милдеттүү. Бирок тилекке каршы азыркы күндө баланы тарбиялоо же жалпы чөйрөдөгү ар кандай жаман көрүнүштөрдүн негизинде балдар да туура эмес тарбия алып калып атат. Мисалы азыркы күндө интернет бар, интернеттен азыркы бул алып аткан сөзүңүздөр жана чыккан оюндарга байланыштуу деп ойлойм. Миграция аябай эле көп таасирин тийгизет. Эмне дегенде бул айтып коет го кыргыз элиндечи мурунтан эле эненин сөзү бок, атанын сөзү ок дегенде элечи, мисалы өзүнүн мамасы же болбосо энеси, апасы тарбия алып өзү мындай бол, ал ак караны экөө айырмалап ошол мамасы гана айтпаса башканын сөзү оор тиет да. Мисалы жөнөкөй эле эмне сабактан кеч келдиң деген эле сөз, мисалы башка тайжеси болобу, эжеси болобу, бул аябай эле катуу тиет. Ошол себептен мен өзүнүн балдарын өзүнүн ата энеси эле жанында тарбияласа деп ойлойм. Бизде мусулмандарда биринчи имамдуу тарбия кылсак балдарыбызды, анан убакта жаман болбойт эч качан, мен ойлойм. Ошол үчүн балдарны биринчи мусулманча имамдуу тарбия кылсак балдарды, андан кийин жакшы жаман болбойт, мен ойлойм. Султан мырза, Бүбүкхан эже, мынакей азыр сурамжылоого көңүлүңүздөрдү бурдук, көрдүңүздөр шаардыктардын бул теманын тегерегинде ойлорун. Азыр эми атайын сиздерди студиябызга чакырып аткандан кийин сиздердин дагы пикирлериңиздерди билгибиз келет да. Негизи эле ата эненин орду жана милдети тема болуп аткандан кийин биринчи эле ушу атадан баштасак да, атанын чындыгында үй бүлөдөгү орду жана милдети канчалык деңгээлде жана кандай болуш керек? Рахмат. Арыбаңыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Бүгүнкү ушул биздин атанын, эненин орду жана анын милдеттери жөнүндө маек болуп аткандан кийин, бул ушул адептүү балдар, ыймандуу балдар, маданияттуу балдар кайдан чыгат? Алардын баардыгы ушул үй бүлөлөрдөн чыгат да. Биздин ушул кыргыздын жашоо тиричилигинде эле ушул атанын орду, эненин орду, баланын орду жана анын милдеттери, жоопкерчиликтери так аныкталган. Ирет, рат болгон. Атанын ордуна карап көрө турган болсок, ата бул дөөлөттү кармайт. Эне бул кут уютат үйдө. Ошо ынтымакты сактайт. Эми бул дөөлөт деген эмне? Буга мен кичине токтолуп кетейин. Дөөлөт бул күчтүн, кубаттын, ийгиликтин төптүгү. Демек, ата кандай болуш керек? Ата күчтүү болуш керек. Ата үйдө башчы, ата коргоочу,
ошол үйдүн коопсуздугун сактап турган адам да. Бул ата дайыма калыс болуш керек. Ошол жагынан ата күчтүү болуш керек да. Экинчи, ата жана кубат деген эмне? Бул кубат деген акылдын күчү, сезимдин күчү, анан жан дүйнөнүн байлыгы. Бул акылдын күчү, бул ата билимдүү болуш керек, илимдүү болуш керек да, тажрыйбалуу болуш керек. Сезим деген бул адамдын сыймык болуш керек. Мисалы ата ушул жашаган өмүрүнө сыймыктанып турса, эл жерине сыймыктанып турса, ушул балдардын ийгилигине сыймыктанып турса, ошол жерде ыраазычылык, ыргак пайда болот. Ошол ыргакты ата кармайт. Жан дүйнөнүн байлыгы бул баягы адам, ушу жан дүйнөсү бай адам, ал март адам, кемеңгер адам. Ал адам дайыма ушу мээримдүүлүктү ушуну сактап турат да. Мына ошондо бул ушундай нерсеге толгон адам сөзсүз түрдө бул ийгилик жаратат. Ал ийгилик өзүнүн ийгилиги бул балдарга ийгилик болуп берет да. Ошол ата үлгүлүү болуш керек да. Ошондуктан бул атанын милдети бул баласына үлгү болуш керек биринчиден. Экинчиден, атанын дагы бир милдети бул балдарга жашоону таанытуу болуп турат да. Ошол жөнүндө мен бир улуу сөздөн баштап кетейин. Ошол тарбия жашоону таанытып, тарбия бергенде бир сөз бар экен, улуу сөз. Баланы баккын кастарлап, тарбия бергин тууралап. Сөзгө маани берип сен сүйлөгүнүң этият. Жугумдуу болот акылың, сезимдүү болот балдарың дейт да. Мына каяктан таап чыктыңыз? Бул улуу китеп, Тууралык деген китепте ушул сөз айтылган да. Эми бул бир эле сөздү биз сөз катары эмес, булда чоң акыл жатат. Мисалы сөзгө маани берип сен сүйлөгүнүң этият дегенде, баягы биз кичинекей убагыбызда билесиздер да. Үйдө бир жанагы бир кишини жамандап айтып атса, ошол кишини биз эшикке чыкканда байкем экөөбүз кээде ойлоп калабыз да. Ошо учурашкыбыз келбей. Өзүңүздүн турмушубузда окуяны айтып атам да, учурашкыбыз келбей, анан алдыңа чыксак сорго чыгасыз элек да. Анан үйдө баягы сөз болуп калат да, ушул киши абдан жакшы, март киши, тигиндей киши, мындай элге, жерге кызмат кылган киши десе, ошол көчөнүн аркы бетинде болсок экирип учурашчу элек да. Ошон үчүн баягы сөзгө маани берип сен сүйлөгүнүң этият дегенде, ошол биз бир туугандарыбыз жөнүндө, келинчегибиз жөнүндө, же болбосо ушул эл жөнүндө, кошуна колоң жөнүндө, туугандар жөнүндө, ушул эл башындагы адамдар жөнүндө дагы этияттап сүйлөгөнүбүз оң. Эл менен ошол эл сыймык болуш керек балдар үчүн. Ушул биздин аталык милдеттин бир кыры да, тарбиянын. Сизчи Бибикан эже, мындай эне катары өзүңүз бир чоң мектептин мүдүрү болуп иштейт экенсиз. Атанын орду канчалык деңгээлде? Кошуласызбы Султан мырза айтып аткан сөздөрүнө? Султан мырзанын сөздөрүнө кошулам. Чындыгында ата жеке эле коргоочу эмес, ата бул үйдүн баягы башчысы да. Ошон үчүн эне дайыма атаны көтөрмөлөп, атасын сыйгат балдардын астында. Атаңарды уккула, атаңарды сыйлагыла, атаңар айтты, кокуй атаңар укпасын, биринчи атаңар болсун дейсин деп атасын биринчи орунга коюп, эне балдарын ушундай атасын көкөлөтүп, мындай авторитетин көтөрүп багыш керек да, балдарга ошондой тарбия көрсөтүш керек. Анан эне үйдүн куту деп атпайбы, чындыгында көп нерсе энеден болот да. Эне балдарды кайсы жолго бурса, ошол жолго бурулат. Ошондуктан Султан мырза айткандай, этият сүйлөгүн дегендей, бул өтө этият болуп, анан кийин илгерки энелер атасы менен сыймыктансын, атасын сыйласын деп, атасын көтөрмөлөп тарбия берчү. Азыркы турмушта болсо, атасы бирди сүйлөйт, көп үй бүлөдө, энеси башканы сүйлөйт. Атасы урушса энеси болушат, энеси урушса атасы болушат. Мындай болбойт. Ар бир ата эне педагог болуш керек. Экөөнүн тең сөзү бир болуш керек. Экөө бири-бирин сыйлап туруш керек. Эне кандай атаны көтөрмөлөп, сыйлап көрсөтсө, ата дагы энесин дагы ошондой сыйлаганды үйрөтүш керек балдарына. Андан тышкары негизи эле Султан мырза жана Бибикан эже, негизи эле баягы сөздөн башка дагы өзүнүн жүрүм туруму менен дагы үлгү катары үлгү болуш керек да, үйдөгү ошол эле үйдөгү ошо сиз эле айтып аткан балдарынан башка тууган туушкандардын үлгү болуш керек да, туурабы? Сөзсүз. Жанакы сөз бар эмеспи? Ата көргөн ок жонот, эне көргөн тоң чат дейт. Атаны кандай көрүп, бала чоңойсо, бала да ошондой болот.
Ата эмгекчил болсо, баласы дагы эмгекке үйрөтөт. Эне том бичип ишмекер болсо, анын кызы сөзсүз ишмекер болот. Энесин көрүп кызын ал деп бекеринен айткан эмес. Энеси туура тарбия берген кыз абдан жакшы болот деген сөз. Мына азыр эне жөнүндө баштадык да, Султан мырза айта кетсеңиз, эми эненин атанын ролунда мынакей чечмеленге аракет кылып атабыз, а эненин орду үй бүлөдө канчалык, анын милдеттери канчалык деңгээлде? Бул айтпадыкпы, жанагы эненин орду өтө маанилүү. Биздин кыргыздын жашоосунда биз көчмөндөр болгондуктан кээде аталар эрте өтүп кеткен убакыттар көп болгон да биздин тарыхыбызда. Ошондо энелер өздөрү ушу ата ордуна ата болуп, эне ордуна эне болуп туруп, анан кийин биздин кыргызга атага тең, атадан кем, атадан артык уулдарды тарбиялап берип атпайбы? Андай нерселер биздин турмушубузда бар да. Мисалы мен мисал катары айтып кете турган болсом, мына өзүбүзгө белгилүү Чыңгыз Айтматов, Төрөкул Айтматовдун артынан баягы ак жеринен айыптап жатканда, ал айткан экен: "Силер бул жерде кооптуу болуп калды. Баргыла дагы ошо тууганын аразына кирип кеткиле" деп шекерге жиберген экен. Мына ошол жерге келип, ошол жанагы Төрөкул атабыздын аялы Айымкан эне, анын бир тууганы Карагыз эне, анан Нагима апалары үчөө ушул кыйын кезең заманда ушул балдарды тарбиялап, анан ошол Айтматовдун бир эмесин көрүп атканда, эскерүүсүндө ошо Карагыз эне жөнүндө мындай айтат да: "Ушунчалык турмуш ачарчылык курсак ачка" дейт. Анан кечинде келгенде ал өзү чарчап кетсе болбой, ушул жомак айтып бер дешелик дейт да. Ал ошо жомак айтып берип атып, биз ошо курсагыбыздын ачкасын унутуп калып, баягы жан дүйнө байлыгыбызды ушунча толтурдук эле дейт да. Мына ошол атасынын санжырасын айтып, жакшы ушу элге кызмат кылган намустуу адам экендигин айтып данакер болду да. Өтүп кеткен атасына балдар үчүн данакер болду эне. Ошентип бизге дүйнөнү дүңгүрөткөн, атадан артык кылып Чыңгыз Айтматовду тарбиялап берип, биздин сыймыбызга жетти. Андан кийинки уулдарым академик болуп, Роза эжебиз дагы бүгүнкү күндө Кыргыздын барктуу, баалуу, сыймыктанган эжелерибизди ушундай энелер тарбиялап берди. Ошон үчүн эненин орду, кыргызда айтат го, энелүү жетим, эрке жетим, аталуу жетим, арсыз жетим деп, ата энеликти тарбия бере албайт. Ошол негизинен энесин көрүп кызын ал деген, ошо эненин күчтүүлүгү, эненин бул жөнүндө көп эмелер бар. Мына Каныкей апабызды эле алсак болот, көп примерлер. Ушул эненин орду. Сиз баягы өзүңүз апа, чоң апа, тайэне катары, эне катары кандай сөздөрдү толуктап айтып кеткиңиз келет? Акылды айткан апалар болсун, балдарды сүйгөн энелер болсун, бекемдик берген аталар болсун. Бул сөздөрдү түшүнсөк, бул баягы эле кайра эле акылга айтып атабыз да. Илгери энелер балдарына акыл насаатты көп айтчу, балдар акыл алып чоңойчу. Азыр деген эне менен баланын ортосундагы мамиле такыр башка. Энелердин баары тең түйшүктүү, энелердин баары тең кызматта, жумушта, базарда. Балдар болсо өзү менен өзү болуп калды. Ошол жумуш иштеп жүргөн энелердин мектеп менен байланышканга да убактысы да жок. Чогулушка дагы көпчүлүгү келбей да коет. Анан кийин баланын көкүрөгүн түшүнүү, баланын психологиясын түшүнүү, бул деген өтө чоң нерсе. Ага деген көңүл бөлүп туруш керек дайыма. Мына көңүл бөлбөгөндүктөн балдарыбыз азыр деген интернетке кирип атат. Биринчи тарбиячысы интернет, көчмө. Ал жөнүндө айта кетебиз да, негизи ага дагы токтолобуз, ал көйгөйлөргө токтолобуз. Негизи эле эненин ордуна мындай тоготер кошумчаңыз барбы Султан мырзага айта турган сөздөрүнө? Бар эле. Айтылды. Султан мырза менен жана сиз экөөбүз баарлашып отурганда айта кеттиңиз, ушу санжыраны унутуп баратабыз, санжырага да токтоло кетишибиз керек. Негизи эле баягы кыргыз чындыгында мына сиздер да айтып атасыздар сөздөрүңүздөрдө, баягы ата бабаларыбыз илгертеден деп мынакей айтып келатабыз да. Негизи санжыра деген эмне? Ушу санжырада канчалык деңгээлде чындыгында эле биздин балдарыбызды, үй бүлөдөгү эне атанын бири-бирине болгон баягы карым-катнышы, бири-бирине болгон баягы сөздөрүнө, милдеттерине канчалык деңгээлде баягы орун берилген да? Ошол кийинки мына бүгүнкү күндө көбүнчө биз жана эскичилик деп көп нерсени биз баалабай койгон убактар көп атпайбы?
негизи бул санжыранын тарбиялык мааниси өтө зор. Биздин кыргыздын дүйнө таанымында жанагы Биринчи санжыра дегенден баштасак. жок, ошо санжыра деген бул анан текшерүү деген бар. Көбүнчө биз жанагы китепти чыгарып эле бунун атасы бул, тигинин атасы тиги деп ошону биз санжыра дейбиз. Бул санжыра деген бул ошол сенин өткөн аталарыңдын ээлеген орду коомдогу. Ошо элге кылган кызматы анан сага айтып кеткен акыл сөзү. Бул жашоодо биз ошо санжыраны тарбиялык мааниси канча дегенде мен мындай кылып бир кишиден сурадым да, сиз атадан артык болдуңузбу деп. Бир бай, бардар кишиден сурасам айтат, мен атаман артык болдум окшойт дейт. Анан кантип десем, атасы жөө жүргөн, мындай иликтеп баштадык да, атасы жөө жүргөн, сиз жип минип жүрөсүз. Сиз бүгүнкү күндө абдан чоң байлыгыңыз бар. Бирок байлыгыңыз болгону менен баягы биз санжырада 3 негизде иликтенет дедим да. Мисалы, сиздин атаңыздын ээлеген орду кандай эле? Эл кандай сыйлач эле? Ал киши келгенде төрдө кадыр баркты күттү эле ал киши. Ал киши жанагы керек болсо ушу жакынга, тууганга мамилеси кандай эле? Керек болсо жанагы ушул кишинин көңүлү тиги калбаса экен деп жалгыз козусун же эчкисин союп жүргөн. Мына ошондой бийик сапат бар болчу. Бизде ошол барбы? Ошол сапат. Экинчи сапат бул атаңыздын 10 баласы бар болчу, тукум жагынан. Сиздин 2 эле балаңыз бар. Значит, сиз тукум жагынан дагы артта калдыңыз. Анан бул санжырада ошол айтып кеткен азыр уютуп ушу акыл айтчы сөз барбы сизде? Жакшы бата бере аласызбы? Ал жагынан да калып калыптыр. Сиз атадан кем экенсиз деп тамаша кылдым да, бирок бул тамаша сөздө чындык бар. Бул чындык. Азыр төмөнүндө Султан мырза, сиздин ошо сөзүңүз тулайда биздин баягы 20-жылдын баягы адамдары көбүнчө материалдык басымга басым жаза, байлыкка, материалдык байлыкка басым жасайт деген дагы ошо менен өзүн баягы бийик сезип, акылдуу сезип калган деген майнда айтып атасыз. Туура. Ал бул мындай болот атпайбы? Ал деген баягы айтканда бул байлык, бийлик деп бул эзилтен бүгүнкү күнгө чейин келаткан сөз бар да. Колдун кири деп койду. Илгерки санжырада калган кишилер жанагы 3 нерсени туура аткарган. Анын байлыгы, канча аялы болгонун 40 000 жылкысы кана алар. Бүгүнкү жок. Жазылбайт да калган да жок. Жазылбады, эсте калбай, катардагы эле адам катары бул тарыхта кетип калат деген да. Ошон үчүн мындай сөз бар да. Эгерде атадан артык уулдар туула берсе, ошол улут күчтүү болот. Улут ошол дүйнөнүн деңгээлине жете алат. Эгерде ар бир үй бүлө атадан артык уулду тарбиялай берсе, эл күчтүү болот. Анан мамлекет күчтүү болот да. Эң жакшы. Негизи. Эгерде биз ушу санжырабызды, үрп-адатыбызды алар ошо күчтүү адамдар дүйнөгө тааныптырат да. Ушу менен сыймыктандырат элин. Мына биздин салт санаабыз, биздин ушул кылган жашоодо болгон тааныткан балдарыбыз бүгүнкү күндө элге дүйнөгө жакшылык кылып атат деп. Демек, ошол өзүнүн тилин, маданиятын билбеген улуттар кичинеден майдаланып баратат. Жоголуп да кеткендер бүгүнкү күндө бар. Анан бизде ушу Султан мырза жакшы сөздү козгоп койдуңуз да, дагы баягы кыргызда илгертеден баягы сурап калат эмеспиз сөз. Кыз болсо кыздан, эркек болсо эркектен жете атаңды билесиң депчи. Ушунун мааниси эмнеде? Жете атанын мааниси бул жашоону иликтөө дейт. Мисалы, жашооду иликтегенде бизде кыргызда мына сенин атаң мындай болгон, мындай жакшылыкты кылган, чоң атаң болуп. Мына ушул биз баталган тукумданбыз дешет. Баланча деген атанын жашоосун иликтеп, ушудан ушу туура эмес иштерди кылып эле ушундай бир кыйынчылыкка учурап калды, тукум өспөй кыйналып атат деп ата тектин жүгүн дагы кетирген жүгүн дагы балдар тартаары шексиз экен. Анткени биз турмушту иликтегенде эле көрүнчү. Көбүнчө жанагы адамдар иш кылса да, бир нерсе жасаса дагы өнбөй атканын себеби биз ушул жарык жашоону бергенден кийин биз да жаркырап, жаркын өмүр сүрүп, анан балдарга туура тарбия бергенди бериш үчүн анда биз дөөлөттүү ата болушубуз керек. Жанагы мен башында айтып кеткендей, биз эми баягы адам жаңылбаган болбойт, тажрыйба топтойт. Улам барган сайын ошого биз умтулушубуз керек да, ата катары. 7 атага чейин үйлөнгөнгө уруксат берчүмүз. Бул деген канды сакташ үчүн, канды таза кармаш үчүн. Ошондуктан кыргыздын арасында азыр деген таптаза ари кандар болуп атканы ошол 7 атаны сактаганы.
Бүкөн эже мынакей сиз жана сөзүңүздө айтып кеттиңиз, ошону улап кетсек да, өзүңүз баягы ушу адис катары мугалим болуп иштеткенсиз, мүдүр экенсиз бир мектептен. Бүгүнкү күндө жана көйгөйдү айтып баштадыңыз да, ошону улап кетсек да, бүгүнкү күндө чындыгында эле канчалык деңгээлде биздин эн аталар өзлөрүнүн вазифасын, өзүнүн эн ата экенин, өзүнүн балдарына тарбия бергенин түшүнө билип атат жана ошону сиздер практика жүзүндө мектептен кантип байкап атасыздар? Болуп атат канчалык деңгээлде ушул бүгүнкү күндө? Мектепте иштеген бүт мугалимдер байкайт. Ата энеси көзөмөлгө алып, балдарына көңүл бурган бала башка, көңүлсүз ата энесинин контролу жок калган бала такыр башкача болот. Азыркы күндө жылдан жылга ошондой балдар көбөйүп атат. Мисалы, башка жакта чет мамлекеттерде, Россияда жүргөн ата энелердин баарын балдар ушул жерде калган да. Туугандарына калган, же болбосо интернатта калган. Бирок бул балдардын көйгөйү көкүрөгүндө. Ал балдар куса болуп, ата энесин сагынып, ата энесинин сөзүн, акылын укпай, ушу бирөөнүн үйүндө жүрөт, бирок өмүр өтүп кетет да. Ошон үчүн кичинекей чагынан баланы тарбиялабаса, балага кичинекей чагынан акыл айтып калбаса, ал кыйын болот. Мисалы, педагогикада баланы деген 3 жашка чейин тарбиялаш керек. 3 жашка чейин баланын эң эле биринчи этапы мындай салынган үйдүн фундаменти деп койсок болот. 3 жашка чейин абдан жакшы тарбиялаш керек. Андан кийин да көзөмөлгө алып, баланы деген папистеп тарбиялап туруш керек да, акыл айтыш керек. Анан кийин бала калып калса, акыл укпаса, анан кийин байкуш бала ким менен бөлүшөт? Анан кийин интернетке кирип атат, анан сотка менен ойноп атат, көчөдө калып атат. Анан кийин ушул жерде иштеп жүргөн энелер деле, аталар деле анчалык көп маани бербейт. Мисалы, жумуштан чарчап келет дагы, кечинде баласынын дептерин ачып койбойт, сабагын деле текшерип койбойт, мугалимдерге кезигип деле койбойт, көпчүлүк ушул жерде жүргөндөр чогулушка деле келип койбойт. Өзүбүздүн практикабыздан көрүп атабыз, ушу 20-30% бул кайдыгер ата энелер азыркы учурдачы, менин көз карашым боюнча. Себеби ошол 20-30% азыркы учурдачы, ошолор ата эненин мээримин көрбөй, ата эненин акылын укпай чоңоюп аткан кайдыгер ата эненин балдары. Биркан жанында демек баланы баягы бизде кыргыздар баягы дээринен же болсо болор бала оглан деп коет эмеспи? Макал бар эмеспи? Ага карабай кенедейинен баягы акылыңды айтып, кенедейинен баягы насаатыңды айтып, жол берип, сиздер айтып аткандай баягы дөөлөт таттуу болуп, мээримдүү эне болуп тарбия бериш керек экен да, туурабы? Туура. Сиздин кошумчаңыз барбы? Эми мен кошумчам бүгүнкү күндө азыркы көйгөйлөр жөнүндө айтып атасыздар, мына кенет мугалим катары эже айтып кетти. Көйгөйлөр жөнүндө болгондо биз айтпадыкпы, жанагы биринчи эки нерсе бар депчи, биринчи үлгү болуу депчи. Ошондо адам сөз менен үлгү болгондо адам жүрүм турум менен жеткизе атпайбы? Сөзгө маани бербей калган убакыт болуп атпайбы? Ошон үчүн биз балдарды жанагы сөзгө маани бергенде анын сезимин ойготуш керек да. Атуулук сезимин ойготуш керек. Баланы мээримдүү, акылдуу тарбиялаш ар бир ата эненин милдети. Ошону деген моюнга алып, ошо милдетти так аткарыш керек да. Ошону андан кийин гана анан укукту сураш керек, укук жөнүндө ойлош керек. Анан мен айтарым мындай да, мындай чектелип болуп атканда мындай болуп атат да. Ушул балдарды тарбиялаганда жанагы биз көбүнчө турмуштук мисалдар менен тарбиялайбыз. Мындай жөн эле тарбиялаганга болбойт да. Анткени бир алуу берүү мыйзамы бар. Мисалы, бүгүнкү күндө эмне үчүн бирөөлөр карабай коюп атат балдар эме тиги ата энелерин? Эмне үчүн бирөөлөр көкөлөтүп бүгүн самолетто кылып Европаны көрсөтүп жүрөт? Академик кылып чоңойтушту бирөөлөр. А бирөөлөр академик болуп туруп балдары начар болуп калды. Мына ошол бул өтө чоң маселе. Балдарга ата эне мээримди, сүйүүнү бериш керек. Эгер сен акча берсең, сага акчаны берет, бирок анын сезими өспөй калат. Мына алганыңды бердиң. Эгерде сен мээрим, сүйүү берсең, ал сени дайыма ооруп калсаң, же бир кыйын болсоң, сен менен кошо кейип, сен менен кошо жаныңда айланчыктап, сенин көңүлүңдү карап, канчалык убакыт бөлүп турат. Ошол алуу берүү мыйзамы бүгүнкү күндө аксап жатат. Ошо айрыкча жан дүйнөсүн байытып албай калдык. Биз кийимине карадык, тиги окууна карадык, булчунуна карадык, дагы башка нерселерге карадык. Бирок биз анын жан дүйнөсүнө азык бербей коюп, ошол жагы аксап турат. Демек ал турмуштан да аксайт, ата эне да аксайт, бала да аксайт.
Эң башкысы демек баягы сөзүбүздү мындай жалпылап бириктирип айта кеткенде негизи баягы эне атанын орду үй бүлөдө өтө чоң экен дагы коомчулукка баягы эне ата кээ бирде мына балдары кичине туура эмес тартиптүү эмес болуп атса сөз коомчулукту күнөөлөйт же болбосо окуп аткан мектебин күнөөлөйт, а элги күнөөлөбөй биринчи өзүнөн башташ керек экен эне ата. Мен канчалык сиз айтып аткандай дөөлөттү аталып атам, мен мээримдүү болуп атам же болбосо канчалык балама мен азык берип атам, руханий байлыктарды мен берип атам дегенге токтолуш керек экен да, туурабы? Негизи мен башка да бир кырын ачып көрөйүн. Мисалы ата эне баласын багыш үчүн жанагы адамда элек болот го. Ушул ичине эме кыл түшүп кетпесин деп. Бул акылды дагы ошол биз жанагы сырт мамлекеттен акылын элебей алып атабыз. Биздин ошо билги адамдар, ата эне ошол акылды элеп туруп тазасын алып, таза эмесин ыргыт албай жатабыз. Кептин баары бул интернетте эмес. Кептин баары биздин элегибиз кичине тешилип калбай ошону оңдошубуз керек. Мектеп менен ата эненин байланышы абдан тыкан болуш керек. Ошондо бала жакшы тарбияланат. Биринчи ата эненин тарбиясы керек, үйдөгү тарбия болуш керек. Бала мээрим көрүш керек. Андан кийин мектеп менен тыкыз байланышып турса ата эне, бала жакшы болуп өсөт. Урматтуу кадырлуу биздин меймандар, чындыгында сиздер менен мен дагы көпкө сүйлөшөт элем, кечирим сурайбыз. Убактыбыз чектелүү болгондон ушул программа соңуна келип жетти. Урматтуу телекөрүүчүлөр, уруксат берсеңиздер сиздерди дагы бир жолу биздин бүгүнкү көрсөтүүбүздүн коноктору менен тааныштырып өтөйүн. Булар Султан Шадиев Бакдөөлөк коомдук фондунун мүчөсү жана ошондой эле Бүбүкан Жусупова болду, Чүй облустук мектеп гимназиясынын директору. Алтындай убактыңыздарды бөлүп кызыктуу маек курганыңыздарга чоң ыраазычылык билдиремин. Дагы ойлойм, келечекте дагы сиздер менен кенен маектерди курууга биз даярбыз, дагы жолугушат болушубуз керек. Ушуну менен урматтуу телекөрүүчүлөр, биздин көрсөтүү соңуна келип жетти. Биз менен чогулгуңуздарга чоң ыраазычылык билдирем. Амандыкта, ден соолукта, сак саламатта болуңуздар.